Күн сайын жердин спутниги асмандан коо заркырап турганын байкайбыз. Бирок ал жөнүндө эмнени билебиз? Бул тасмадан ай жөнүндө кызыктуу фактыларды биле аласыздар. Ай — жерге эң жакын жайгашкан асман телоосу, жердин табигый жандоочусу. Ал дайым жердин айланасында айланып турат. Айга чейинки аралык 384 миң чакырымдан 400 миң чакырымга чейин жетет. Анткени ай жерди эллипс түрүндө айланат. Ал күн системасындагы 5-чи спутник. Айдын орточо диаметри 3475 километр. Массасы жердин массасынан 81 эсе аз, көлөмү дээрлик 50 эсе. Айдын тартылуу күчү жерге караганда 6 эсе аз. Ал эми күндөн 400 эсе кичине. Айда атмосфера жок, неон, гелий, аргон жана экзосфера бар. Айда жерден айырмаланып, шамал да, ным да жок. Анын ички түзүлүшү кабыктан, мантиядан жана өзөктөн турат. Асман эмне үчүн көк түстө? Асмандын көк болуп көрүнүшүнүн себеби бизде атмосфера болгондуктан. Күндөн келген жарыкты атмосфера чагылтат. Күндүн жарыгында 7 түс бар. Атмосфера көк түстү чагылтат. Ошондон улам асман көк түстө көрүнөт. Төмөндө айтып өткөндөй, айда атмосфера жок. Анда эмне үчүн жарык көрүнөт? Мунун себеби чаңдар. Күндүн нурун чаңдар чагылтат. Ошон үчүн ай жарык болуп көрүнөт. Айда жер титирөө болуп турат, бирок жер менен салыштырганда алар өтө начар. Айдагы жер титирөөлөрдүн себептери али тактала элек. Түнкүсүн жердин спутнигиндеги температура -170 градуска чейин төмөндөйт, күндүз +120 градуска чейин көтөрүлөт. Айдын кыймылы бир суткада асман сферасы боюнча 13 градуска ордунан жылат. 27-28 суткада жерди толук айланып чыгат. Айдын экинчи бети. Айды жерден караганда дайыма бир жак бетин көрөбүз. Мунун себеби тартылуу күчүнүн натыйжасында. Жер өзүнө тарткандыктан жердин айлануу мезгили менен айдын айлануу мезгили бирдей болуп, бизге дайыма бир жак бети көрүнүп турат. Ай толук бойдон же жарым жартылай жердин көлөкөсүнө капталып калганда тутулат. Айдын толук тутулуу фазасы 1 саат 40 минутага созулат. Анткени жердин көлөкөсү айдын диаметринен чоң. Ай тутулуу жыл сайын болуп турушу ыктымал. Ай бетиндеги айрыкча эффективдүү деталдар болуп кратерлер эсептелишет. Айдагы көптөгөн кратерлер метеориттердин кулашынан улам келип чыгат. Себеби ай атмосфера менен корголгон эмес. Айдын эң чоң кратери диаметри 2000 чакырымга жеткен Айкен деп аталат. Айдын кратерлери алгач белгилүү нимфоздордун, сүрөтчүлөрдүн жана изилдөөчүлөрдүн ысымдары, кийинчерээк Америкага астронавттардын жана орус космонавттарынын ысымдары менен аталып келген. Космосту изилдөө узак убакытка созулган. Бирок айга болгону 12 адам барган. 1972-жылдын декабрында 1969-жылы баштаган Аполлон программасы ийгиликтүү иш жүзүнө ашырылган. Бул программа боюнча 12 адам айдын бетинде 300 саатча болушту. Анын 80 саатын айдагы кабинанын сыртында өткөрүштү. Америкалык учкуч, космонавт жана космостук инженер Нил Армстронг айга биринчи конгон адам. Ай кантип пайда болду? Бул тууралуу толук маалымат жок. Бирок миллиард жыл мурда жер астероид менен кагылышып, ошондон ай өзүнчө бөлүнүп чыккан деген божомолдор бар. Айдын көрүнүшүнүн өзгөрүп турушу анын фазалары деп аталат. Бул күндөрү ай асмандан такыр эле көрүнбөй калат. Айдын 4 негизги фазасы бар. Айдын жаңырышы биринчи чейрек, айдын толушу акыркы чейрек. Ошондой эле айдын фазалары адамдын уйкусуна да таасир этет. Эреже боюнча ай толгон маалда адам көп уктай бербейт.